29 bab Duşmandan sактануу жөнүндө. Уулум, өзүңө душман ашырбаганга аракеттен. А эгер душман пайда болсо, коркпо жана кайгырба. Анткени душманы жок адам өз душмандарынын кубанычына арзыйт. Бирок душманыңдын иштерине купуя жана ачыктан ачык этибар бербегениң жарабайт. Душманыңа тыным албай зыян келтирип тур. Ага каршы тынбай кутунчулук жана айла-амал жасап, өзүңдү эч качан андан коопсузмун деп ойлобо жана бейгам жүрүп, жамандыкка кириптер болбош үчүн душманыңдын кутумдарынан жакшылап сактан. Душманың сага ачык жамандык кылмайынча ага кастыгыңды көрсөтпө. Кокус мүдүрүлсөң да аны билгизбегенге аракеттен. Сен майданда душманыңды аясаң, канжарыңды өзүң урганың, эртең эле окулганы жаназаң. Өзүңдү эч качан күчтүү душмандан коопсузмун деп эсептебе жана андан сактан. Анткени эки нерседен этият болуу шарт. Бири күчтүү душмандан, экинчиси бөрүнүн тонун кийген достон. Душманыңды көпөк деп ойлобо. Күчсүз душман менен күчтүү душмандай касташ жана алардын тигиниси мындай, баланчасы тигиндей деп өзүңдү жоошутпа. Икая. Харасанда Мухаллаб деген айяр жашаганын, ал өтө абройлуу, кең пейил жана атактуу адам экенин укканмын. Ал бир ирет маалени аралап баратып, коондун пачогун тепсеп алат да жыгылып калат. Кагынып тургандан кийин макисин алып чыгып, почокту майдалап кесет. Муну көргөн адамдар: "О, кожо, ушундай кадыр барктуу жана акылдуу адамга коондун почогун бычактаган уят эмеспи?" дешет. Ошондо Мухаллаб айтыптыр: "Мени коомдун почогу жыгытса, аны урбаганда ким турам? Ким мени жыгылтса, ал менин душманым эмеспи? Душман жек көрүндү болсо да, аны кымын жан деп эсептебе. Кимде ким душманын наадан деп санаса, жакында өзү да нааданга айланат. Ошондуктан душманыңды сени өлтүргөндүн айла малын жасаганга жеткирбей, жок кылганды ойлон. Бирок жоолошуп жүргөн адамыңды жеңчү болсоң, аны эл алдында кайра-кайра кемсинтпе жана кемчиликтерин ашкере кылба. Себеби алсыз жана маанисиз душманды жеңгенден сага атак даңк кошулбайт. Андайдан Кудай сактасын. Лекин ал сени качандыр бир кезде жеңип алса, алсыз жана бечара бирөөдөн жеңилиптир деп өлөр өлгөнчө уят жана шерменде болосуң. Асыресе падыша жеңишке жетсе, душманы татыксыз болсо да, акындары падышаны даңазалап ырдашканда жана жазмакейлер жеңишти даңктаган кабар жөнөтүшкөндө, алар оболу душманды кубаттуу деп, аны санаксыз колу жер каптаган сарбаздар менен ат ойноткон сыпайылардан куралганын сүрөттөшөт. Душманды Сухрабка жана Ажыдарга теңешет да, андан кийин гана атак даңктуу падышасын ого бетер даңазалоо жана анын аскерлеринин кубатын көрсөтүү үчүн баланча өкүмдар ушундай кубаттуу жоону тайбастан өз лашкерлери менен жапырып кирип, артынан түшө таш талкан кылганын айтышат. Эгерде уруш майданынан жөнөтүлгөн кабарларда жана даңазалоо ырларында жеңилген жоонун аскерлерин жана падышасын күчсүз жана ариет намысы жок деп айтылса, жеңген падыша үчүн ардак даңк алып келбейт. Кыстырма. Эрей падышалыгын узак жылдар бою падыша тукумунан чыккан акылман жана ыймандуу Саида деген аял башкарды. Ал менин апамдын жакын тууганынын кызы жана Фахрат Дабыланын аялы эле. Фахрат Дабыланын көзү өткөндө артында калган Маждат Дабыла деген ымыркай уулу тактыга отургузулуп, бирок апасы Саида 31 жыл удаа падышалык кылат. Маждабыла эрезеге жеткенде атасын тартпаган экен. Таажысы болгону менен падышалык кылганга жөндөмү жок чыкты жана үйдө чору аялдар менен отургандан башкага жарабагандыктан апасы Эрей, Испахан жана Кухистанды 30 жылдан узак мезгил бийлейт. Айтайын дегеним, сенин таятаң Султан Махмуд Иби Сабуктегин бир сапар Саидга чабарман жөнөтүп кабар айттырат. Хутба киргизип, менин аты жөнүм чегилген теңге чыгар жана салыкты мага төлө. Эгер буга макул дебесең, Ирейди басып алып кыйратам.
Саида чабарманын бул сөздү укканда мындай деп жооп берет: Султан Махмудка айтып бар, адашып күйөөм тирүүсүндө ирээге кол салбасын деп сенден коркчумун. Бирок анын көзү өтүп, милдети жана мойнума жүктөлгөндөн кийин жүрөгүмдө андай ой тынчсыздантпай калган. Мен өзүмө айткам: Султан Махмуд акылдуу падыша жана андай падыша мендей аялга кол салса жаман атты болорун билет. Эми сен мага кол салып келсең, Кудай өзү күбө, мен качпастан сага каршы согушам. Согуштун жыйынтыгында эки аскердин бири талкаланат. Эгер мен сени талкаласам, буга чейин 100 падышаны жеңген Султан Махмудду талкаладым деп бүт ааламга жар салдырам жана менин жеңишимди даңктаган жылнамелер жазылат. Ырлар ырдалат. Эгерде сен мени жеңчү болсоң, эмне деп жазасың? Аялды жеңдим деп айтасыңбы? Анда сенин жеңишиңди мактап жар салынбайт жана ыр ырдалбайт. Анткени аялды жеңген даңк алып келбейт. Болгону эле Султан Махмуд аялды жеңиптир деп айтышаар. Мына ушул сөз үчүн гана Саида тирүү кезинде Султан Махмуд ирээге кол салбаптыр жана паашалыктын тынчын алган эмес экен. Ошон үчүн менин сөзүмдү угуп, душманыңды ашыкча кемсинтпе. Өзүңдү эч качан душмандан, айрыкча ички душмандан коопсузмун деп санаба. Ички душмандан өзгөчө корк. Себеби сырткы душман сенин иштериңди ички душмандай билбейт. Ички душман сенден корксо да сага каршы жаман ойдон жүрөгү бошобойт жана сырткы душманың билбеген иштериңден кабардар болуп турат. Бир да душман менен чын дилиңден достошпо. Дос болгондой гана түр көрсөт. Балким анткор достук чыныгы достукка алып барар. Себеби касташуудан достук жаралган учурлар болгон сыңары достук кастыкка алмашат жана мындай достук менен кастык аябай бекем болот. Билгин, душман менен жакындашуу алсыздыктын белгиси. Душманга жасаган жамандыгыңдан сага кыпындай да зыян тийбегендей болсун. Досторуң душмандарыңдан 2 эсе көп болгонго умтул. Досуң көп, душманың аз болсун. Бирок 1000 досуңа ишенип бир да душман арттырба. Анткени 1000 досуң сени дыкаттап коргой албайт. Алсыз душманың сага каршы өтө кылдаттык менен аракет кылат. Адамдардын сага ашкере текебердөнүүсүнө жол бербе. Анткени өз баасын билбеген адамдар демейде көпшөк болушат. Өзүңдөн күчтүү душман менен касташпа, ал эми алсыз душманга тынчтык бербе. Эгер душман ырайым сураса, ал мурда сага элдешкис жоо болуп, ит көрбөгөн коордукту көрсөтсө да кечиргин жана аны чоң ийгилик деп бил. Анткени не өлүү душман, не качкан душман, не ырайым сураган душман баары бир душман деп аталат эмеспи? Эгерде душманың алсыз экенин көрсөң, ошол замат чабуулга өтпө. Эгерде душман сенин колуңдан өлсө, ага сүйүнгөнүң жөндү. Бирок өз ажалы менен өлсө, ага кубанбагын. Душман колунан өлбөй турганыңды билсең, сүйүн. Акылмандар, эгер душман бир көз ирмем эрте өлсө, муну ийгилик деп эсепте. Анткени менен баардык адам өлөрүн билгенден кийин бирөөнүн өлгөнүнө сүйүнүп болбойт. Мен айтканмын, душманыңды гүлгө айланткан абалга сен эмнеге кубанасың мынчалык? Маалы келсе сен дучасың ажалга, бирөөлөргө сынтак багын ырсайып. Биз баарыбыз сапар жолундагы пенде болгондон кийин бул жолго жасаган жакшы иштерибизден башка эч нерсе кыла албайбыз. Хикая. Искендер Зулкарнайын бүтүн дүйнөнү кезип бүтүп, ааламды өзүнө багындыргандан кийин атын артка буруп үйүн көздөй жөнөгөн экен. Дамганга жетип жан үзүлөт, керез калтырат. Мени табытка салганда 2 тешик жасагыла. Ал тешиктерден 2 алаканым жайылып чыгып тургандай болсун. Табытты көтөрүп баратканда биз бүтүн дүйнөнү багындырсак да, о дүйнөгө куру кол кетерибизди көрүшсүн. Захапна ба таракни багындырдык, калтырып кеттик, мындан өткөн көйгөй барбы? Туттук, бирок кармай албадык. Апам айткыла, ал менин жанымды сүйүндүргүсү келсе, жакын адамдары өлбөгөн кимдир бирөө же өзү өлбөчү адам менен чогуу туруп, мени жоктогон ыйын төксүн. Кимдир бирөөнүн бутуна чалма салчу болсоң, шашпай карма. Эгерде арканды күчтөп тарта берчү болсоң, туруштук бербей үзүлүп кетет. Ал үчүн баардык иште, анын ичинде достукта да, кастыкта да аша чаап кетпегин. Ар нерсенин өз ченеми болот.
Аша кетпөө акылдуулуктун айрылгыс касиети. Сени көрө албаган адамдарга аларда кызганыч жаратчу буюмду көрсөтүп, ичин тырчытпа, себеби алар сага жамандык тилей башташат. Сага жамандык ойлогон адамга сен да жамандык ойло. Бирок сенден артык болом деп адам менен атаандашпа жана ага көңүл бурба. Анткени ал баарынан артык болом деп жүрүп гүлү сапырылат. Суу куйган кумурада бир күнү сынат эмеспи? Наамалар менен митайымдарга сабырдуу бол. Какайганга какайгын төбөң көккө жеткенче. Бирок кандай иште болбосун өзүңдү сыпаа тут. Ачууң келгенде сөзсүз ачууңду баса бил. Досуң жана душманың менен үнүңдү көтөрбөй сылык сүйлөш. Анткени сылык сөз сыйкырга ээ. Бирөөгө эмне жакшы жана жаман сөз айтчу болсоң, андан ошону угасың. Өзүң уккуң келбеген сөздү башка бирөөгө айтпа. Бирөөгө эл алдында бет кайчу сөзүңдү ал жокто артынан айтпа. Жөнсүз жерден адамдарды опузалаба. Бүтө эле кишиңди айтып мактанба жана мындай кылып коем дегенден көрө мындай кылып жасадым деп үйрөн. Мен айткам, душман дебей, тууган дебей суу агат, ичет, жуунат, кубаталат, кубанат. Кенен болгун, терең болгун таза бол, улуу сапар чыйыр жолдон куралат. Уулум, иштин баасы сөздөн кымбат экенин унутпа. Сени менен курс сүйлөшкүсү келген адам болсо да, сен андай курс сөзгө барба. Эч качан эки жүздүүлүк кылба жана андай адамдардан кач. Оозунда оту бар ажыдардан коркпо, чагымчыдан корк. Себеби чагымчы бир саатта бузганды бир жылда да оңдой албайсың. Кулдар менен эрегишпе. Улуу жана атактуу болсоң дагы өзүңдөн пас адам менен кыжылдашпа. Акылман адам айткан экен, эсепсиз көп жамандыктан кутулуу үчүн оң касиетке ээ бол. Көрө албагандар менен достошпо, сараңдар менен мамиле күтпө, акмак менен талашпа, бети жок менен дос болбо, жалганчы менен алака кылба. Ачуусу тез жана чырга жакын адамдар менен шарап ичпе. Аялдар менен убактыңды ашыкча көп өткөрбө. Өз улуулугуңду жана атак даңкыңды түшүрбөйм десең, сырыңды эч кимге ачпа. Эгер кимдир бирөө сенин кайсы бир кемчилигиңди айтып жемелесе, актанба, тез макул болуп кутул. Качандыр кимдир бирөөнүн жаман жагын айтып жемелегенде, оозуңду жаап турбоо үчүн эч кимди ашыра мактаба. Качандыр кайсы бир адамды мактоочу мезгил келгенде, бозоруп турбас үчүн эч кимди ашыра жемелебе. Кимдир бирөө сага муктаж болбой жатса, аны ачууланып жана доомат айтып коркутпа. Себеби сага муктаж болбогон адам сенин ачууңдан жана дооматыңдан коркпойт. Аны коркутуп опузалайм деп жатып, өзүң элге күлкү болосуң. Сенин жардамыңа муктаж адамды ошол замат алсыз деп эсептебе. Анын алдында мактанба жана башкаларды ага тукурба. Эгер ал чоң жаңылыштык кетирсе да, кечирип койгун. Өзүңдөн төмөндөрдү тегин жерден жемелеп жектебе. Тескерисинче аларды өзүңдөн алыстатпай пайдасын көр. Алардын гүлдөп өсүүсүнө жардам берсең, сенин да ишиң оңолот. Анткени даражасы төмөндөр сенин коругуң. Коругуңду сарамжалдуу кармабасаң, азык түлүксүз каласың. А эгер ирээттүү тутсаң, колуң узарып ток жашайсың. Малайдын тыкан жана моюн сунбаганынан көрө ката кетирип тил укканын карма. Эгер кайсы бир ишти бүткөрүүнү кааласаң, эки адамга тапшырма бербе. Анткени эки киши бышырган казандын тамагы даамдуу болбойт деген ылакап бар. Ишти эки адамга тапшырба. Себеби кайсы бир акын айткандай, эки адамдын үйү шыпырылбай калат. Көзүндө эмес көзөлдүгү жакшынын, көкүрөгү сокурлардан качкынын. Кимдир бирөөнүн тапшырмасын аткарганда, бул иштен зыян тартып калбас үчүн жана өкүмдар алдында уят болуп жүрбөс үчүн жардамчы издебе. Бирок досуңа жана душманыңа айкөл бол. Адамдардын кемчиликтерине кыжырданба. Ар кандай жаман сөздү эсиңде сактаганга тырышпа. Жалчыбаган калп же чындык үчүн адамдарды жазалаганга умтулба. Жана дайыма мактоого татыктуу болуу үчүн кеңпейил болгун.